Эгер бүгүнкү бийлик чындыгында мага элимдин тынчтыгы, элимдин ден соолугу кымбат деген болсо, эгер ушул чын болсо, 12 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорду күзгө жогорку кеңеш менен бир күндө бирдиктүү шайлоо күнү деп ошол күнгө жылдыруусун талап кылам. Себеп жараткан Аллах баарыбызды коргойт. Баарыбыз маңдайга жазганды көрөбүз. Бирок жараткандын өзүнүн сөзү сактансаң сактайм. Мына ошондой илдет жүрүп аткандан кийин сактаналы. Сактанганга аракет кылалы. Сактаналы десе жанагындай un, май, чайлардын, туздардын баарын үйүбүзгө топтоп алып эмес. Тазалыкты сактап, ыйманыбызды бекем кылып, напсибизди тыйып, жараткандан жакшылыктарды гана тилеп, бири-бирибизди аяп, мына ушундай ниетибизди түздөп, пейилибизди оңдоп сактаналы. Сактануунун эң чоң жолу пейилибиздин түздүгү. Бири-бирибизге болгон мамилебиздин түздүгү. Экинчи жагы, мына ушул талаш тартыштардан улам адамдар уудууга түшө турган болсо, бул жакшылыкка алып келбейт. Мен кайрылап, шайлоо башкы милдет эмес, 6 ай кеч өтсө, дүйнө оодарылып кетпейт. Сактансаң сактайм дегендей сактанганды үйрөнөлү. Мына мечиттерде жума намаздарды тыйгандан кийин кантип шайлоону тыя албайт? Же ал жерде максат башкабы? Эгер ниетибиз түз болсо, бийликтегилердин биринчи кезекте ушу маселени чечиш